Саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар. Сиздер угуп жаткан 91 жаштыгындагы Алай жаңырыгы радиосу. Сиздер сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Анан Абдулланын таекеси Абдулла бин Мугира ортого түшүп мындай деди: "Эй Абдул-Муталиб, Аллах алдында жүйөлүү бир чоң себеп болбогондон кийин сен аны курбандыкка чала албайсың. Аны куткаруу үчүн керек болсо, бардык малыбызды берүүгө даярбыз." Абдул-Муталибтин уйгу туйгу болгон ички дүйнөсү да ушул эле нерсени каалап турган эле. Бирок булуттой катуу эрки жумшара турган эмес. Курайштар менен бирге ууларынын да жалбарганын натыйжа бербегенден кийин мындай бир сунуш кылышат: "Эй Абдул-Муталиб, Абдулланын жаныңа алып Шамга бар. Ал жерде акылман жана табып бир аял бар. Батыштан, чыгыштан түрдүү кыйын маселелерин чечүү үчүн көп адамдар ага кайрылышат. Ага барган адамдардын ар биринин маселесине бир чара табат. Албетте, сен үчүн да бир чара көрөр. Абдулланы курбандыкка чалуу керек десе, макул, сен аны курбандыкка чалаарсың. А эгер баарыбызды бул кайгыдан куткараар бир чара көрсөтсө, анда ошого жараша иш кылаарсың." Бул пикир Абдул-Муталибке жакты. Ошол замат Абдулланы жанына алып Шамды көздөй жолго чыгат. Мадинага келгенде табып аялдын Хайбар деген шаарда экенин билишип, ал жерден Хайбарга келишет. Ар-Рафа деген табып аялды ошол жерден таап, болгон иштин баарын түшүндүрүп беришет. Аял: "Силерде бир адамдын куну канча?" деп сурайт. Абдул-Муталиб: "10 төө" деп жооп кайтарат. Муну уккан табып аял: "Барып 10 төө даярдаңыз. Балаңыз менен 10 төөнү алып чучуклак кармалчу жерге барыңыз. Бир жака 10 төөнү, экинчи жака уулуңузду коюп, экөөнүн ортосуна чучуклак кармайсыз. Эгер төөлөргө чыкса, төөлөрдү курбандыкка чалып, уулуңузду куткарыңыз. Эгер уулуңузга чыкса, төөлөрдүн санын дагы ошончо көтөрүп, жараткан сизден ыраазы болгонго чейин чучуклак тартууну улантыңыз. Качан гана төөлөргө чыкса, аларды союп курбандыкка чалыңыз. Ушул жол менен жаратканды да ыраазы кылуу менен уулуңузду да курбандыкка чалуудан куткарган болосуз", дейт. Айтылган сөздү туура көргөн Абдул-Муталиб сүйүнүчтөн төбөсү көккө жеткендей болду. Убакытты текке кетирбестен ошол замат Меккеге жол алат. Мекке калкы бул кабарды укканда кубанычтары койнуна батпай сүйүнүшөт. Чучук-кулактын жыйынтыгы. Меккеге келгенден эртеси күнү Абдул-Муталиб уулу Абдулланы жана 10 төөнү Каабанын жанына алып барат. Табып аялдын айтуусу боюнча, Абдулла менен 10 төөнүн ортосуна чучук-кулак кармашат. Абдул-Муталиб сүйүнүчтүү түрдө кызматчыга: "Башта", дейт. Чучук-кулак Абдуллага чыгат. Төөлөрдүн саны 20га чыгарылат. Кызматчы кайрадан саадактын окту тартат. Кайрадан Абдулланын аты жазылган ок чыгат. Төөлөр 30га чыгат. Кайрадан Абдулланын огу чыгат. Төөлөрдүн саны 40 болот. Ок кайрадан Абдуллага чыгат. Төөлөр 50гө көбөйөт. Абдулланын аты жазылган ок эмнегедир кайра чыгып жатты. Төөлөрдүн саны 60, 70, 80, 90 болду. Эмнегедир башка бир ааламдан буйрук алып жаткандай эле. Абдул-Муталибтин акылы айран болуп, ар бир чучук-кулактын алдында колдорун көккө жайып, ичинен дуа кылып жатты. Акыры төөлөрдүн саны 100гө жетти. Кайрадан ок тартылганда, кызыгуу менен карап тургандар эс ала түшкөндөй болушту. Анткени ок төөлөргө чыккан эле. Баарынан да Абдул-Муталибтин көздөрү сүйүнүчтөн жанып турду. Бирок ал өзүн кармап: "Аллахтын алдында 3 жолу кайра чучук-кулак кармайм, жаным жай алсын", дейт. Чучук-кулак 3 жолу кайталанат. Ар жолкусу сүйүнүчтүү болуп жатты. Себеби ар биринде ок төөлөргө чыгып жатты. Бул сүйүнүчүн Абдул-Муталиб "Аллаху акбар, Аллаху акбар" деп жаратканга ыраазычылык билдирүү менен дуа кылды. Ошентип Абдулла курбандыкка чалынуудан куткарылат. Жандай көргөн баласынын курбандыкка чалынуудан куткарылганынан улам кубанычы койнуна батпай, Абдул-Муталиб 100 төөнү Сафа менен Марванын аралыгына алып барып, катарынан курбандыкка атап чалдырды. Меккеликтер курбандык төөлөрдүн этинен каалашынча пайдаланышты. Ашканын жапайы жаныбарлар жешти. Ошол күндөн бери карай Курайштыктардын арасында бир адамдын куну 100 төө болуп белгиленип, ушул адат уланды.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бул жөрүлгөнү мурункудай калтырган эле. Абдуллах. Абдуллах Абдулмуталиптин 10 эркек баласынан 8-чиси эле. Толку бою, өң келбети жана мүнөзү жагынан бир туугандарына салыштырмалуу айырмаланып турчу. Жарык дүйнөгө көз жарары менен атасынын чекесинде жаркырап турган нур анын чекесине өткөн эле. Бул нур анын жамалына өзгөчө көрк берген. Бирок эч ким мунун себебин биле алган эмес. Абдулланын ар намыстуулугу. Ошол күнү мына бул окуя болгон эле. Элдин баары иштин натыйжасына кубанып, чучуклак кармалган жерден үйлөрүн көздөй тарай баштаган. Абдулмуталип да сүйүктүү уулу менен бирге шаарга бет алды. Кабанын жанынан өтүп баратканда, атасынан бир топ артта келаткан Абдулланын алдынан бир келин тосту. Бул келин Абдулланын сулуу келбетине куса болгондордун бири Варака бин Науфалдын карындашы Рукия эле. Рукия да агасы Варака сыяктуу эски ыйык китептерди көп окуган. Ал китептерден акыр заманда келүүчү пайгамбардын белгилерин окуп жатка билген бирөө эле. Ал Абдулланын жүзүндөгү ошол кезге чейин башка эч кимде көрүлбөгөн өзгөчө жаркын нурду байкап, акыр заман пайгамбарынын белгилери менен байланыштырып, өз ичинен тымызыын ойлонуп жүргөн. Бул сыймыктуу адамды башкаларга тарттырып койбош үчүн, демейки сулуулугу менен уятында эстен чыгарып, Абдулланын алдына бетме-бет келип күңкүлдөдү. Жаш жигит, бир аз токтой туруңчу. Абдулла токтоду. Кайда баратасың? Деп келин сурады. Жүзүн нур чайыган Абдулла уялыңкы турду. Атам менен үйгө баратамын, деп жооп кайтарат. Келин бул түз, сыпайы жоопко көп алаксыбастан маселени кабыргасынан койду. Абдулла, мени менен дароо үйлөнөсүңбү? Абдулланын жүзү заматта кыпкызыл боло түштү. Ар намысынын бетин ачкысы келген бул келиндин сунушуна маани бербестен бурулуп баса береринде Рукия болбой жолун турады. Анткени кантип болсо да аны өзүнө имерип алгысы бар эле. Өз каулоосун башка бир сунуш менен ишке ашыргысы келип мындай деди. Эгерде мени менен үйлөнүүгө макул болсоң, бүгүн сен үчүн курбандыкка чалынган төөлөрчө көп төөлөрүм бар. Алардын баары сеники болот. Абдулла бул кызыктуу сунушка да көңүл бурбастан, ар намысын айгинелеген ушул жоопту айтты. Арам иштин ачуусу өлүмдүн ачуусунан да жаман. Адалдын даамы ширин. Эй келин, кайда барсаң да, ай ааламдын көзүнчө адалдындан изде. Ар намысы бекемдер уяты менен динин жан үрөп коргойт. Алар намысы жоктукка кантип дай алат? Бул кескин жоопту берип бүтүп, сулуу Рукиянын капалуу, таңыркаган көз караштарын артка калтырган Абдулла өз жолун улантты. Бир топ мезгилдер өткөн соң, Амина айымга үйлөнгөн Абдулла Мекенин көчөлөрүнүн биринде ошол Рукия менен кайра жолугуп калды. Бул жолу Рукиянын ага кичине да кызыкканы байкалбайт. Тескерисинче, кайдыгер мамиле жасады. Абдулла мунун себебин сураганда, баягы кездерде маңдайыңда укмуштуудай нур жаркып турчу эле. Ошол нуруңа арбалып ашык болгонмун. Бирок азыр ал нурун көрүнбөйт, деп жооп берди. Ооба, Абдулланын маңдайында жаркырап турчу нур чын эле өчкөн болчу. Себеби ал нур ааламдын мырзасына кош бойлуу болгон сыймыктануу эне Амина айымга көчкөн эле. Тегинде Абдуллага ашык болгон аял заты ушул Рукия эле эмес болчу. Бүтүндөй Курайш кыздары жаман кулк мүнөздөрдөн таза, баарына жагымдуу бул жигиттен үмүттүү эле. Болгону анын жүзүндөгү жаркындын сыры кайда жатканын түшүнүшчү эмес. Абдулланын Амина менен баш кошуусу. Абдулла күн санап баралына жетип, келбети, сулуулугу менен элди өзүнө тарта баштады. Бирок ал айланасындагылардын жасаган мамилелерине көп көңүл бурбастан, өзүнүн ыйманын, жана намысын сактачу. Сүйүктүү уулунун бойго жеткенин көргөн Абдулмуталип анын өзүнө ылайыктуу бирөө менен баш кошуусун каалоочу. Бирок ага бардык тарабы төп келген бирөөнү табуу керек болчу. Абдулмуталип өзү каалагандай намысы таза бирөөнү да тапты. Бани Зухра уруусунун башчысы Вах бин Абдимановго барып, андан Амина аттуу кызын уулу Абдуллага аялдыкка беришин өтүндү. Вах мындай өтүнүштү сүйүнүп кабыл алат. Эй Абдулмуталип, бул сунушту сенден мурун эле алганбыз. Аминанын энеси өткөндө бир түш көрүптүр. Айтканына караганда, үйүбүзгө бир нур кирип, айланага жарык чача баштаптыр. Мен дагы
Ушул түнү түшүмдө бабабыз Ибрахим алейхиссаламды көрдүм. Ал мага Абдулмуталиптин уулу Абдулланын никесин кызың Аминага мен кыйдым. Сен да аны кабыл ал, деди. Бүгүн эртең менен бери ошол түштүн таасириндемин. Качан келер экен деп силерди күтүп жаттым эле. Муну уккан Абдулмуталип сүйүнгөнүнөн Аллаху акбар, Аллаху акбар деп такбир келтирет. Вахыптын кызы Амина сулуулук жагынан болсун, ахлак жагынан болсун, ата теги жагынан болсун, Курайш кыздарынын эң алдыңкысы катары белгилүү болчу. Ал бардык тарабынан Абдуллага ылайыктуу болуп, ошол убакта 14 жашта эле. Абдулла бул убакта 24 болчу. Көп убакыт өтпөстөн той өткөрүлүп, акыркы пайгамбар дүйнөгө келе турган үй бүлө курулду. Тойдон бир нече жума өтөрү менен көптөгөн кишилер тарабынан байкалган таң калыштуу окуя болуп өттү. Абдулланын маңдайындагы нур Аминанын чекесинде жаркырай баштаган. Демек, эми Амина ааламдардын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга кош бойлуу болуп калган эле. Абдулланын каза болушу. Жаш үй бүлөнүн курулгандан бери бир нече ай өткөн эле. Абдулла бир соода кербени менен кошо Шамга жол алат. Мына ошону менен Абдулла кайрадан кайрылып келген жок. Бир нече айдан кийин Меккеге кайткан соода кербенинде Абдулла жок болчу. Бир гана кайгылуу кабар келген эле. Абдулла Шамдан кайтып келе жатып, Мадинага келгенде ооруга чалдыккан болчу. Ошону менен жолдоштору аны ошол жердеги таекелеринин биринин жанына калтырып кетишкен эле. Бул кабарды уккан Абдулмуталип уулу Харисти ошол замат Мединага жөнөтөт. Харис Мадинага барганда болор иш болгон эле. Абдулла келечекте төрөлүчү уулунун жүзүн бир дагы көрбөстөн түбөлүктүү ааламга жол алып, ошол жердеги Ади бин Нажар уулдарынан Набиганын үйүнүн коросуна коюлган. Харис бул кайгылуу кабарды Меккеге жеткирди. Меккеликтер көз ачып жумгуча кайгыга кабылышты. Абдулмуталиптин үй бүлөсүн терең кайгы каптаган эле. Мекке калкы көз жаштары менен алардын кайгысына ортоктош болушту. Али жаш келин болгон Аминанын кайгысын айтууга сөз жетпестир. Кайгылуу кабарды укканда жан дүйнөсү эңшерилди. Бир нече күн көз жашын токтото алган жок. Ошол учурда адам баласынын көз жашын өзүнүн нуру менен тазалай турган бир пайгамбардын дүйнөгө келишине 2 ай гана убакыт калган болчу. Амина айым өзүнүн башына түшкөн оор кайгысын көз жаштарын көлдөтө төгүп, ырга айлантып кошок кылып кошту. Медерим өтүп дүйнөдөн, Меккенин коосу бош калды. Кайгыга салды жаш жанды, Хашим уулу бүт боздоп, каран түн эми башталды. Кабырга ажал айдаган, кабаттап кепин камдаган, кырааным сендей асылды, кыдырып таппас ааламдан. Жакындарың жыйналып, жаназаң ташыйт ыргалып, жан биргем сенден ажырап, жабыркап боздойм кыйналып. Сымбатың элден бөлөкчө, мээримдүү жоомарт жан элең, мезгилсиз ажал жайратты, мээниткеч элдин бак элең. Абдулладан калган мурас. Абдулла жаңы гана үйлөнүп, өз алдынча түтүн булата баштаган кезинде о дүйнөгө сапар тартты. Ошондуктан андан жарытылуу деле мал-мүлк мураска калбады. Болгон мурасы булар эле. Умму Айман Барака деп аталган ааламдардын мырзасын өзгөчө сүйгөн кызматкер аял, 5 төө, бир нече кой, бир даана кылыч жана азын-оолак күмүш акча. А бирок Алла Тааланын мээрими менен Абдулла аркасына 2 дүйнөнүн көсөмү болчу эң сыймыктуу уул калтырды. Нуру менен ааламды жаркыратар улуу инсан Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды калтырды. Пил окуясы. Адамзаттын кутулушуна себеп болчу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын дүйнөгө келишине аз гана убакыт калган болчу. Каабага адамдар ар тараптан келип зыярат кылышчу. Каабага мынчалык көп адамдын келишин кээ бир кишилер кызганып көрө алчу эмес. Булардын бири Хабаш падышачылыгынын Йемен башкаруучусу Абраха болчу. Абраха Каабага болгон адам агымын азайтуу үчүн Византия императорунун жардамы менен Оболу Сана шаарында Кулайз аттуу бир чиркөө салдырды. Ичин алтын күмүш менен аябай жасалгалады. Сыртын ар кайсы жерлерден алынып келген асыл таштар менен кооздоду. Мындай жасалгалуу чиркөө ошол кезде башка эч жерде жок эле.
Муну менен Абраха өз оюнда Каабага келе турган адамдарды ушул жерге тартып, Каабага болгон адам агымынын алдын алуу ниетинде болчу. Абраха чиркөөнү салдырып бүткөн соң, Хабаш өкүмдарына жагынуу ниетинде, андан мактоолорду үмүт кылып кат жазат. Өкүмдарым, сиздин урматыңызга бир чиркөө курдум. Ушул кезге чейин арабы да, башкасы да мындайды кура албаган. Адамдардын ажыларын бул жерге бурмайынча токтоосуз аракет жасамакчымын. Бирок Абраханын бардык мындай чыгымдуу иштери натыйжа берген жок. Жасалган чиркөөнүн көз жоосун алган кооздугун көрүш үчүн гана бир нече адамдар алыстан келишкен. Бирок Каабага болгон адам агымы күн өткөн сайын кайрадан көбөйө берди. Кулайстын булганусу жана Абраханын чечими. Абраханын Каабанын ыйыктыгын жоготуу ниетин ишке ашыруу үчүн укмуштуудай чиркөө жасагандыгын арабтар да билишти. Ошол убакта Кинана уруусунан болгон Науфал аттуу бир адам бир түнү бул чиркөөнүн ичине кирип, булгап салат да элине качып жоголот. Муну уккан Абраханын ачуусу башына чыгат. Бул ишти арабтардын бири жасагандыгын айтышканда, арабтар мындай жорукту атайын мага каршы жасашты. Мен да алардын Каабасын жер менен жексен кыламын, деп касам ичет. Андан кийин Каабаны талкалаш үчүн Меккеге жортуул жасоого даярдана баштайт. Абраха Хабаш башчысынан Махмуд аттуу атактуу согушкер пилди сурайт. Хабаш башчысы анын өтүнүчүн орундатат. Абраха жоокерлерин даярдап Меккеге багыт алат. Махмуд аттуу пили менен аскерлерин баштап келатканда, кээ бир араб уруулары бул зор кошунга каршы аттанышат. Бирок алар Абрахадан жеңилүү ызасын тартышат. Абраха аскерлери менен Меккеге жакын Мугаммис деген жерге келгенде чалгынчыларын жөнөтөт. Чалгынчылар Меккеге чейин келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы Абдулмуталиптин 200 төөсү менен бирге Курайш уруусунун жана Тихамалыктардын төөлөрүн карактап айдап кетишет. Ошол убакта Абдулмуталип Курайш уруусунун башчысы болчу. Абраха жана Абдулмуталип. Абраха өз элчиси аркылуу Курайштарга мындайча кабар жөнөтөт. Мен силер менен согушкан эмес, ушул сыйынган үйүңөрдү жок кылуу үчүн келдим. Эгер мага каршы чыгуудан баш тартсаңар, каныңар төгүлбөйт. Эгер Курайш уруусунун башчысы мени менен согушуудан баш тартса, менин алдыма келсин. Курайш башчысы Абдулмуталиптин элчиге берген жообу мындайча болду. Аллах алдында ант беребиз. Биз силерге каршы согушуудан алыспыз. Согушууга биздин күчүбүз да жетпейт. Бирок бул ибадат жай Кааба, Аллахтын үйү. Аны бир гана Аллах өзү сактайт. Ал өзүнүн ыйык үйүн сактабаса, бизде Абраханы бул ишинен баш тарттыргыдай күч жок. Ушул сүйлөшүүдөн кийин Абдулмуталип элчи менен бирдикте Абрахага барат. Абдулмуталиптин айбаттуу көрүнүшү бар эле. Абраха аны сыйлуу коногу катары тосуп алып, эмне каалай тургандыгын сурады. Абдулмуталип мындай деди: жоокерлериң 200 төөмдү алып кетишиптир. Мен ошол төөлөрдү кайтарып берүүңөрдү өтүнөмүн. Абрахага бул сөз анчалык жакпай. Сени көргөндө нарк нускалуу улуу инсан деп ойладым эле. Сүйлөгөн сөзүңдөн андай эмес экениңди түшүндүм. Мен сенин жана бабаларыңдын сыйынуучу жери болгон Каабаны жок кылуу үчүн келсем, сен ал жөнүндө сөз ачкан да жоксуң. Кайдагы бир 200 төөңдү сурайсың, дейт. Абдулмуталип Абраханын маскарлаганына карабастан: мен төөлөрдүн гана ээсимин. Каабанын болсо өзүнүн коргоочусу, ээси бар. Албетте аны өзү сактайт, деп жооп берет. Бул сөздөр Абраханы ачуулантып жиберет. Аны менден эч ким коргой албайт, дейт ал. Абдулмуталип кебелбестен: ал мени кызыктырбайт, билгениңди кылып ал, дейт. Мындай маектерден кийин Абраха Абдулмуталиптин каракталып алынган төөлөрүн кайра берет. Абдулмуталип Меккеге келери менен болгон сүйлөшүүнү Курайштарга айтып берет. 200 төөсүн Алла Таала үчүн курбандык чалууга арнап коет. Меккенин бошотулушу. Абдулмуталип Абраханын зулумунан сактануу үчүн Меккени убактылуу таштап кетүүсүн калкка сунуш кылып, өзү бир нече киши менен бирдикте Каабага барып, дарбазасынын туткасын кармап туруп: "О, улуу жаратканым, кул дагы үй жайын коргойт. Сен дагы өзүңдү коргой көргүн. Эртең башкалардын күчтөрү, аскерлери сенин күчүңдү билип жүрүшсүн", деп жалбарып дуба кылат. Мекке бошотулат. Калк тоо таштарга жашынып,
Абраханын аскеринен эмне кыларын күтүп турушту. Мекке кароосуз, Кааба кароосуз, Курайш кароосуз. Кол даяр, бирок эртеси күнү эртең менен Каабаны жер менен жексен кылуу үчүн Абраханын жоокерлери даярдыгын бүтүрүп, бир гана белги күтүп турган эле. Бул биздин замандын 571-жылы Мухаррам айынын 17-си жекшембе күнү эле. Кошуун кыймылга өтө турган убакта Абраханын аскерлерине жол көрсөтүүчү милдетин аткарган Нуфайл бин Хабиб аттуу адам Махмуд аттуу пилге жакындап келип, кулагына мындай деп шыбырап коет. Чөк, Махмуд, аман соо келген жериңе кайт. Сен Аллахтын ыйык жериндесин. Нуфайлдын мындай сөздөрүнөн кийин пил жерге чөктү. Аны кайрадан ордунан тургузуу үчүн жасалган аракеттер майнап берген жок. Башын Йемен тарапка багыттаса басат, Шам жака бурса да басат. Бирок Каабаны көздөй бурса, буттары алсырап баспай, жерге чөгө калып жатты. Бул табышмактуу окуяга эч кимдин акылы жетпей, ар кимиси өзүнчө ой жоруп турган жакта Алла Таала Абабил деген ат менен Куранда аталган куштарды Абраханын жоокерлеринин үстүнө каптатып жиберет. Чабалекейге окшогон бул куштардын ар биринде төө бурчактай чоңдукта, бирөө оозунда, экөө чеңгелинде болуп, 3 таш бар эле. Бул таштардын ар бири жоокерлерге тээр замат дароо жан таслим болуп өлүп жатышты. Таш жамгырына кабылган аскерлер көз ачып жумгуча кыйрады. Таш тийбегендери болсо качып, жандарын араң куткарып калышты. Абраха да ошол убакта өз жанын араң куткаргандардын арасында болчу. Ага да бир таш тийип жарадар болгондуктан кийин максатына жетпестен өлүп кетти. Ошол учурда Каабаны көздөй басуудан баш тарткан Махмуд аттуу пил аман соо кутулду. Алла Таала Абраха кошуунун Абабил куштары аркылуу талкалагандан кийин катуу жамгыр жаадырып, жамгыр сели өлүктөрдү деңизге чейин агызып салды. Алла Таала Куранда бул окуяны бизге төмөнкүчө кабар берет. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысымы менен. О Мухаммед, жаратканың пил ээлерин кандай жок кылганын көрбөдүңбү? Ал алардын Каабаны ойрон кылуу үчүн колдонгон бардык айла амалдарын жок кылбадыбы? Ал алардын үстүнө чоподон болгон таштарды ата турган топ-топ куштарды жиберип, аларды курт кумурска тарабынан жеп чайнап ташталган саман сыяктуу кылып жиберди. Бул окуя сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адамзатка келе жатканына бир далил болчу. Анткени ал көздөрүн бир ааламга ачууга бир аз убакыт калганда ушул окуя болгон жана туулган жери, сүйүктүү мекени Мекке, кыбласы болгон Кааба укмуштуудай жана табышмактуу түрдө Абраханын талкалоосунан корголуп калган. Албетте, Алла Тааланын кудурет күчү, албетте сүйүктүү элчисинин урматына бул ыйык ибадат жайды Абрахага таш талкан кылууга уруксат бербейт болчу. Экинчи бөлүм. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөгө келиши жана бала чагы. Жер жүзүн ыймансыздыктын караңгылыгы каптап турган чак. Адамзаттын тарыхында зулум, мыкаачылык өкүм сүргөн убак. Көз жашын төгүп, ыйлаган көздөр эмес, адамзаттын жан дүйнөсү эле. Көз жатаар көлдөй төгүлгөн кайгыдан аалам кандайдыр бир кутулуш жолун күтүп, чукуранып турган. Жер жүзү сүйүнүч, кубаныч жана эркиндиктин булагы болгон жалгыз Алла Таалага ишенүү акыйдасынан алыс калган болчу. Ишенимсиздик, карайлаган адашуудан адамдардын айласы куруп, бир Аллахтын ордуна бир топ жасалмак кудайлар көңүлдөрдү көр кылып ээлеп алган. Чыныгы эгесин издеген жандардын үнү Кудайга жеткен болчу. Караңгы доор. Бул доордун аты Жахилия. Башкача айтканда, караңгы доор. Бирок илимдин терси болгон караңгылык эмес, ыймандын терси болгон ыймансыздыктын караңгылыгы өкүм сүрүп турган доор эле. Адамдар бирин-бири жеген жырткычтардай мээрим, боорукелдиктердин ордуна бузукулуктун, караңгылыктын, зулумдуктун сазына белчесинен батышкан кез. Залымдардын зулум камчысы алдында бейбечаранын көз жашы тыйылар түрү жок эле. Таухид акыйдасы кыйраган ар бир доор караңгылыкка батат. Анткени асмандар менен жердин нуру болгон Алла Таалага ишенүү адамдардын көңүллөрүнө орнобосо, адамдардын рухтары булганып, абирлери карарып, бузулууга бет алат. Дин жана динге тиешелүү бардык туура негиздер
кыйраган бул доордо бир Алла Таалага ишенгендер анча-мынча бар болсо да өтө аз жана анык багытсыз болгондуктан эч кимдин көңүлүн өзүнө бурган эмес. Жахилияда бутпарастык. Бутпарастар ыйык Каабанын ичин ар кандай буттар менен толтуруп, аларга сыйынып, ошону менен сыймыктанышчу. Айрым сабаттуулары буттарды Аллахка жакындатуучу ортомчу катары кабыл кылышчу. Бир аятта бул абал төмөнкүчө белгиленген. Биз ошол кудайларыбызга алар бизди Аллахка ого бетер жакын кылышса деп гана сыйынабыз дешет. Муну менен адамдын жаратылышына маанилүү аманат катары берилген кулчулук сезими туура эмес колдонулуп, кыянатка дуушар болгон. Адамдар даракка, ташка, отко, сууга, ай күнгө, жылдыздарга сыйынып калышкан. Ал тургай, талкан, быштак сыяктуу желе турган нерселерден өз колдору менен жасашкан буттарга сыйынып жүрүп, анан курсактары ачканда аларды жеп салышчу. Бул тантык ой пикир менен беймани түшүнүктү Куран төмөнгүчө баяндап айтат. Алар Аллахты коюп, өздөрүнө зыян да, пайда да жеткизе албай турган нерселерге кулчулук кылышат жана ошол нерселер Аллахтын алдында биздин колдоочуларыбыз дешет. Айткан, Аллахка асмандардагы жана жердеги ал билбей турган нерселерде шериктерди билдирип коймокчусуңарбы? Аллах алардын бутпарастардын шериктеринен таза жана жогору турат. Алар бул акылга сыйгыс пикирлерин жакшы деп эсептешчү. Эң чоң себеп катары ата-бабаларыбыз ушундай кылып келген деп айтышаар эле. Бутпарастарга Аллах түшүргөн өкүмдөргө баш ийгиле деп айтылган кезде алар жок, биз аталарыбызды кандай жолдо тапкан болсок, ошого ээрчийбиз дешет. Эгерде аталары эч нерсеге акылдары жетпеген, туура жолду таба алышпаган болушса да ушинтеби. Кыздардын трагедиясы. Жахилия дооруна тиешелүү дагы бир жамандыкты Куран Карим төмөнгүчө баяндайт. Качан алардын бирөөсүнө кызды болгону жөнүндө сүйүнчү айтылса, ачууга буулугуп, жүздөрү карарып кетет. Дагы алар айласыз кор болуп алып калуу же тирүүлөй топуракка көмүү жөнүндө ойго батып, өзүнө сүйүнчүлөгөн нерсенин кыздуу болуунун жамандыгынан намыс кылып, адамдардан жашырынып алат. Байкагыла, алар бул кылыктары менен кандай жаман туура эмес өкүм чыгарышат. Караңгы доордо кыз төрөлсө ачууланып, түнөрүп, өтө нааразы болуп, уяттан элге көрүнбөй жашынышчу. Мындай кабарды угар замат айласын таппай, өтө оңтойсуз абалга кабылчу. Жашынарга тешик таппай, эки иштин кайсынысын кылсам деп бир чечимге келе албай айласы куручу. Коомчулуктун ичинде кордолууга чыдап, кызды өлтүрбөй тирүү калтырабы, же болбосо намысын тазалоо үчүн кызын өлтүрөбү? Мына, аялзат жахилия доорунда ушундайча кордолчу жана мындайча кордоо, шылдыңдоо, төмөн даражага түшүрүү жахилия доорундагы арабтарга гана тиешелүү эмес эле. Рим жана Сасани империяларында да ушундай абал бар эле. Ошондуктан ислам дини жалгыз Арабиядагы аялдарга эмес, ааламдагы бүткүл аялдарга жаңылануу алып келген. Ооба, алгачкы жолу Куран мындай айбандыкка каршы чыгып, кандай себеп менен болсо дагы балдардын өлтүрүлүшүнө тыюу салган. Балдарыңарды кембагалдыктан коркуп өлтүрбөгүлө, силерге да, аларга да биз ырыскы беребиз. Анам сүрөсү 151-аят. Алла Таала аларга мындай деп айткан сыяктуу: балдарыңарды эмне үчүн өлтүрүп жатасыңар? Силерге да, аларга да ырыскыны мен беремин. Көрбөй турасыңарбы? Жер жүзү даркан дастуркан сымал даярдалып, силерге дүйүм ырыскылар сунулууда. Асман силерге жардамга келүүдө. Булуттарды силер үчүн айдап келип, жамгыр жаадырган, жер бетине көп сандаган өсүмдүктөрдү өстүргөн менден башка ким болушу мүмкүн? Булардын баарына күбө болуп туруп, кайсы акыл, кайсы абийир жана кайсы ынсап менен балдарыңарды өлтүрүп жатасыңар? Унутпагыла, мындай заалымдар жазасыз калбайт. Куран Каримдеги тирүүлөй көмүлгөн ар бир кыздан кандай күнөө себептүү өлтүрүлгөнү суралган кезде деген маанидеги аят ошол доордун ырайымсыздыгы тууралуу кабар берүүдө. Бир күнү бир сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, жахилия дооруна тиешелүү бул мукаачылыкты төмөнгүчө айтып берет. О Аллахтын элчиси, биз жахилия доорунда кыздарыбызды тирүүлөй көмчүбүз. Менин да бир кызым бар эле. Апасына: муну кийиндир, таекесин алып барам, дедим.
Аял мунун эмне экенин билчү. Кызы бир аздан кийин аңгеке ыргытыларын жана анда жан талашып өлөрүн билсе да, анын бул жапайылыкка каршы чыкканга акысы жок болчу. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу өмүр баянынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдибалиев. Саламатта калыңыздар.